15 апрелде Башкы прокуратура Ош облусунун Кара Суу шаарында дээрлик 62 миллион сомдук жер тилкеси имараты менен кошо мамлекетке өткөнүн маалымдады. Бирок прокуратура кыймылсыз мүлк буга чейин кимге таандык болгонун ачыктаган эмес. Кара Суу шаарынын Заводская көчөсүндө жайгашкан Калты конуш багытындагы 10 сотук жер тилкеси турак жайы менен жана 30 адыр айыл аймагында жайгашкан 10 гектар айыл терба багытындагы жер аянты мыйзамсыз жеке жактарга сатылып кеткендиги айтылат. Прокуратура чара көрүү актыларынын жыйынтыгында базар баасы дээрлик 62 миллион сомдук кыймылсыз мүлк муниципалдык менчикке кайтарылганын кабарлаган. 10 сотук жерде жайгашкан мыйзамсыз сатылган делген үй кимге таандык, анын ээси буга чейин кандай кызматты аркалап, кайсы журналисттик иликтөөлөрдү атат алган, бул чыгарылышта айтып берем, видеонун аягына чейин көрүңүз. Google карта аркылуу бул үй Кара Суу шаарынын мэриясынын, Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын жана салык кызматынын жанында жайгашканын көрүүгө болот. Ал эми кадастр мамлекеттик мекемесинин сайтынан кыймылсыз мүлк коммерциялык негиздеги эс алуу үй экендигин биле алдык. Үй 2008 жылдан 2024 жылга чейин Майрамкан Аматовага таандык болгон. Ал эми 2024 жылы Ак Алтын акционердик коомуна өтүп, ушул жылдын башында мамлекетке кайтарылган. Майрамкан Аматова деген ким? Майрамкан Аматова Оштогу айыл терба техникумунун директору Сейитбек Аматовдун аялы. Ал эми Ак Алтын акционердик коомунун директору Аматовдун уулу Аматов Кудайберди Сейитбекович. Турак жай Майрамкан Аматованын ысымына катталганы менен аны Сейитбек Аматов өзү иштетип келгенин бизге өздүк булактар ачыктады. Аматовдардын ысымы буга чейин эркин журналист Ыдырыс Исаковдун иликтөөсүндө айтылган. Анда Сейитбек Аматов 30 жылдан бери окуу жайдын жетектегени, Акаевдин учурунда Кара Суудагы эң ири 2 заводду менчиктештирип алганы маалымдалган. Окуу жай ичиндеги имарат Сейитбек Аматовдун аялы Майрамканга, уулу Кудайбердиге, кыздары Курманжан, Бурулкан жана Мирага катталган. Демек Кыргызстандагы ар бир жетекчи эбин таап, өзү башкарып аткан мамлекеттик мекеменин бир бөлөгүн жулуп алып, өзүнө үй тургузуп алса боло берет экен. Анын ийгиликтүү мисалын мына ушул Сейитбек Аматов көрсөтө алды десек болот. Мындан тышкары өзү жетектеген техникумдун стадионун Искендер Матраимовдун жубайы Минавар Жумаевага сатып жиберип, тротуарды тосуп алганы жана Алай футболдук клубунун менчиктештирип алганын белгиленет. Мисалы былтыр 20 миллион сом бөлүнсө, быйыл 21,5 миллион сом бөлүндү. Бирок бул акчанын 80-90% тагыраагы 17-18 миллион сому Алай клубун багууга кетет. Калган 2-2,5 миллион сому гана стадионго жумшалат. Стадиондун эч эле бага ачылбай атканы стадионго бөлүнгөн каражаттар Аматовдун туугандарын багууга коргондугунан деп билсек болот. Исаков Аматовдордун үй бүлөсүн эң таасирдүү кландардын катарында экендигин билдирген. 2024 жылы УКМК Сейитбек Аматов өзү жетектеген окуу жайдын жерин менчиктештирип, ал жерге 4 кабаттуу үй курганын маалымдаган. Кыймылсыз мүлк 50 миллион сомдон ашык суммага багланып, мамлекетке кайтарылган. Сейитбек Аматовдун бир тууган иниси Байыш Юсупов 2008 жылы Ак Жол партиясынын Кара Суу райондук бөлүмүн башкарган. Ал эми Сооронбай Жээнбековдун учурунда президенттин Ош облусундагы өкүлү болуп иштеген. Анын уулу Замир Юсупов 2023 жылдын апрель айында Ош шаарынын вице-мэри болуп тайындалган. Сейитбек Аматовдун дагы бир тууганы Салтанат Аматова Ош шаардык билим берүү башкармаларынын жетекчиси кызматынан жакында эле бошотулду. Башкы прокуратура мамлекетке өттү делген 10 сотук жер тилкеси менен 2 кабат үй Ыдырыс Исаковдун иликтөөсүндө айтылган Сейитбек Аматовго таандык.